Кезектеги учкучсуз учак Кыргызстан үчүн алынды. Түркиядан Анка аталышындагы учкучсуз учак Кыргызстанга келе жатат. Буга чейин да бир катар учкучсуз учактар Кыргызстандын армиясы үчүн мамлекеттин эсебинен алынган. Тагыраагы Байрактар, Аксуңгур, Акынжы. Эми минтип Анка менен толукталды. Бул маалымат социалдык тармактарда көпчүлүктүн жылуу пикирине арзып, ар кандай ойлор калтырылууда. Алардын бири Facebook колдонуучусу Акматов Бактыгул төмөндөгүдөй пикирин билдирген. Кезектеги учкучсуз учак Кыргызстан үчүн алынды. Тагыраак Түркиядан Анка аталышындагы учкучсуз учак Кыргызстанга келе жатат. Кыргыз куралдуу күчтөрүнүн күчтөнүүсү бул бүтүндөй өлкөбүздүн, сиздин жана биздин табылгыс кенчибиз, баа жеткис олжобуз. Түндөгү тынч уйкубуз, технология өнүгүп, улуу дөөлөттөр аймак куруп, күч сынашып, майдаларын майкандап, алсыздары тарбаңдап турганда, өлкө үчүн мындай куралдын алынуусу чындыгында мактоого арзырлык иш. Өзүңө өзүң сак бол, коңшуңду ууру тутпа деген бабалардын кемеңгер ою балким ушул сыяктуу нерседен чыкса керек. Себеби күчтүү өлкө бул келечек урпактын күлкүсүнө, алардын шайма-шай, жайма-жай тамактанып, тынч уйкуда, жылуу төшөктө жатып, уучубузду уулоосуна, уңгубузду куроосуна шарт түзүү болот. Өлкө жетекчилигинин бул ишине таазим жана терең ыраазычылык. Кыргызстан бул сен, Кыргызстан бул мен. Мамлекетибиз бакубат дөөлөткө айланып, гүлдөй өскөн. Илим билимдин чордонуна, тынчтыктын символу болууга акысы бар. Ал үчүн сиз менен менин жандалбас уруп, ак кызмат өтөө, ар тараптан өнүгүүбүз абзел. Жашасын ыйык Кыргызстан, жашасын биздин кең мекен деген пикирин калтырган. Анка учкучсуз учагы тууралуу маалымат бере кетсек, канаттарынын кеңдиги 17,5 метр келип, узундугу 8 метр 60 сантиметр болуп жасалган. Бийиктиги 3 метр 20 сантиметр, салмагы 1700 килограмм болуп, саатына 200 километр жүрүп, абада 30 саат тынымсыз жүрө алат. 250 километр аралыктан башкарууга жана жерден 9144 метр бийиктикте жүрүүгө ыңгайлаштырылган.